Учурда Instagram, TikTok социалдык тармактарында жана Telegram каналдарында 5-7 күндө айдоочулук күбөлүктүн бардык түрүн жасап беребиз деген аккаунттар кайрадан активдүү иштей баштады. Поликлиника медиасы аталган аккаунттардын ишмердиги канчалык ишенимдүү жана мыйзамдуу экендигин текшерип көрдү. Жогоруда көрсөтүлгөн аккаунттар сынактан өтө албай жүргөндөргө кыска убакта бардык категориядагы айдоочулук күбөлүктү алып берүүнү убадалашат. Ал үчүн документтерди сүрөткө тартып, онлайн түрүндө жиберүү керек. Кызмат акысы айдоочулук күбөлүктөгү категорияга карай 3500 сомдон 9000 сомго чейин жетет. Алар бул соманын 50%-ын белгилүү номерге бирдик катары салууну талап кылышат. Башка электрондук капчыктарды жана банктык эсептерди колдонушпайт. Акчаны жалаң гана бирдик түрүндө салууну талап кылышат. Биз жогорудагы баракчалардын биринде көрсөтүлгөн номерге WhatsApp аркылуу байланышып көрдүк. Алар айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынакка кирүүнүн зарылчылыгы жок экенин, күбөлүк мамлекеттик каттоо кызматынан көйгөйсүз эле каттоодон өтөөрүн билдиришти. Айдоочулук күбөлүк алуу үчүн алгач сөзсүз автомектептерден билим алыш керек. 17 жаштан баштап айдоочулук күбөлүктү алууга уруксат берилген. Окуу жайга паспорту берип, эң аз 2,5 ай окугандан кийин муна мамлекеттик каттоо мекемесинен барып каттоодон өтүшү керек. Алгачкы квалификациялык сынак теориялык жана практикалык болуп 2 этаптан турат. Теориялык сынакты тапшырган учурда Кыргызстан боюнча 25 экзамендик класс бар. Теориялык сынак 20 суроодон туруп, 18ден ашык суроого туура жооп берилсе, ийгиликтүү деп табылат. Андан кийин практикалык сынак 8 этап менен каралат. Анда унаны кантип айдап жатканы текшерилет. Бул кадамдар алдыдан ашык баскычын ийгиликтүү басып өткөн учурда гана айдоочулук күбөлүк алуу укугуна ээ болот. Айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн паспорт, медициналык справка, окуу жайдан берилген жеке карточка жана күбөлүк керек болот. Андан соң сүрөткө түшүп 4 күндүн ичинде айдоочулук күбөлүктү алса болот. Даяр болгондон кийин телефонго SMS билдирүү келет. Эске салсак, 2022-жылы социалдык тармактарда онлайн айдоочулук күбөлүгүн жасап берген аккаунттар көбөйгөн. Поликлиника медиасынын журналисттери Уна мамлекеттик ишканасына барып, ишкананын жетекчиси Бакытбек Ширалиевге жолугуп баарылашкан. Анда ишкананын жетекчиси социалдык тармактарда жарыяланып жаткан маалыматтарды алдамчылар таратып жатканын айткан. Жакта ачык айтып коеюн, мошенниктер жарандарыбыз эч качан ишенбесин. 2022-жылы май айында Telegram канал аркылуу айдоочулук күбөлүктү саткан жаран кармалган. Ал социалдык мессенджерлерде топ менен интернет дүкөнүн түзүп алып, ар кандай пабликтерде мамлекеттик каттоо кызматында расмий катталган айдоочулук күбөлүктүн бардык категорияларын 5 күндө даярдоо мүмкүнчүлүгү тууралуу кулактандыруулар тараткан. Милициянын маалыматына караганда, ал кардарлардан акчаны онлайн которууну талап кылып, алдап акчасын алып келген. 2022-жылдын 7-мартында караколдо 5000 сомго айдоочулук күбөлүктүн бардык түрүн алууга жардам берем деген 32 жаштагы киши кармалган. Ал адамдарды алдап акчасын алып качып жүргөнү айтылган. Ички иштер министрлигинин башкы катчысы Адинай Шашеева 13-июлда Facebook'тагы баракчасына соц тармактарда тарап жаткан айдоочулук күбөлүктү 2 күндө даярдап беребиз деген маалыматтарга ишенбеңиздер деген кайрылуусун билдирген. Жыйынтыктап айтканда, соц тармактардагы айдоочулук күбөлүктү 5-7 күндө онлайн жасап беребиз деген билдирүүлөр алдамчылар тарабынан жарыяланууда. Шылуундардын кайрмагына илинип калуудан сак болуңуз.